Багытта Кырдаалда өз багында нөмөт бөлүмүнө жана жетекчиликке билдирип турууга буйрук кылам. Наряд оңго. İçpegili жигиттер киши алган ушинтип отуруп калат экенсиңер. Нарушение кылдыңбы дейсиң да, эко мондай кыла де. Жөн эле нарушение кылгандарды тарткыла турабы? Таш менен уруп. Колун кайрыбас. Жо, биз айылдын ичиндебиз да, айылдын ичинде гайга уруксат барбы? Илгери болуп эле жүргөн. Ал илгери күчтөрдү минип, ал илгери болсо азыр деле болуп. Азыр илгери эмес, азыр 20. Айылдын ичинде гайга укук барбы? Телегүзөт программасынын бул жолку чыгарылышында Ош облусундагы рейдтик иш-чараны чагылдырабыз. Мында инспекторлорго баш ийбей, каршылык көрсөткөн жана унаасынын терезелерине кара жылтырактарды чаптап алып айдап жүргөн айдоочулардын окуяларын көрүп аласыздар. Жөлдө ташап коюн деп эле. Ачык чыкат да. Аштан тек паспорт бар. Жок, бар. Аштан мага отурсаңыз. Бул айдоочуну инспекторлор токтотуп текшерүүгө алган кезде андан аралыктан спирт ичимдигинин жыты-жыт тамчатты. Мыйзам боюнча инспекторлор аны наркология бөлүмүнө алып барып, анын мас соосун тактоосу керек болот. Бирок инспекторлордун мыйзамдуу талаптарына көнбөй, бул айдоочу досторун ортого салып, баш ийбестик көрсөтүп баштады. Geldim. Dostlarım hep geldi mi? O karap koyayım mı? Karatayım bana. Dostum varken karatayım. Adam geçin. Oldu erken. Otur. Biz aldığımızda aydatacak. Aydatız. Toka. Otur otur. Tamam otur valla candan. Zakas aydat. Merhaba Doğanızdır. Öyle. Burada durmanızdır. Tamamdır. Otuzdan mı başlayalım? Tamamdır. Kaçta kısaldır? O zaman başlıyorsunuz. Otuzdan sen de belli. 저 둘은 브라 Otur de 수염나 밀레 탑탑 Kaçta çıksan da. 진짜 카메라 예. Ne? Taşına ne vurup. Kolun kayırmaz. Seni de geldim beni. Çok tek bozak işte. Sen de erkek bolsun da kameranı görürsün. Мамажан поворотун кичте 자 카메라는 görürsün. Bozak ne yapıyor? Tak. Давай себе. Kızlar. Hadi. 아까. Lan sağlığa mı? Koca da hava etmezken. Otur başta. Bana kim cevap verir? Otursan de. Yo ben oturam. Otur Bana başta. kim Başı cevap yersin mi? verir? Başı yer. Otur. Kim cevap verir? Otur de. Yo kim cevap verir? Sen otursan de. Ona dostum, sol dostum, onu da canlı. Otursan de. Ama otursun da. Oğlum gayrı ağzın oturursan. Adamca geldin mi? Otur Ben orada. siz utam buna dostum ayakta atalım. Dostuma çıkarsan mı? Seni oynat. Özü çıkmayı da başla. Ben de la boray çıkmaz. Toka. Lan ağıl. жақсы сыйлатасың сен жақсы сыйлатасың түсініп жақсы сөзін емес болсаң тең болсаң ешкім саған қатты тиіп айтады түсіндің бе же күш қолданбайды жақсына сөйлеп жатады жоқ енді тура түсініп шықпаса жантан бер баяндай аласың жақсына түсіндіріп жатады мына досың бар екен әкелер темир жолго жетпей. Oo, temir yol жетіп Kamaz'da тұрады. Ошол жер. Бул айдоочунун айтымына караганда өткөн убактарда айыл ичинде спирт ичимдигин ичип алып, рулга олтуруп жүрүүгө майы кызматкерлери уруксаат берчү экен. Ал эми азыркы учурда дагы ошондой экен деп бизге таңуулап жатты. Бирок андай жеңилдиктер мыйзамда такыр эле каралбагандыгы баарыбызга маалым. Токтодук сыйлап, жо айылдын ичинде да, ол айылдын ичинде көчөлөрдө болобу, трассага чыккан жокпуз туурабы? жоқ біз сизге суроо берип атабыз сиз өзүңүз жооп берсеңиз мас абалына мен досум ташайын деп айылдын ичинде эле жүргөм. айылдын ичинде болсо да уна башкарганга болобу негизи мыйзамда жазылганбы Болот. Илгери болуп эле жүргөн. Ал илгери күчтөрдү минип, ал илгери болсо азыр деле болуп. азыр илгери эмес азыр 21 Айылдын ичинде гайга укук барбы? Бүт жеңге укук. Осалдырдан болом.
Айтор айыпка жыгылгысы келбеген айдоочу наркология бөлүмүнө келгенде ичип айдабаңыздар деп кайрылуу дагы кылды. Ичпегиле жигиттер киши болсоңор ушинтип отуруп калат экенсиңер. Жок дегенде 30 күнгө түшүп ичпегиле мезгилерге айтканын эмем. Ичпейле жол эле жүргүлө. Ичсеңер дагы машинага уроого жарышпагыла. Айдоочунун мас абалында рулде олтуруп бара жаткандыгын экспертиза тастыктап берди. Андыктан анын унаасы айып токтотуучу жайына кирип, өзүнө 17.500 сомдук протокол түзүлдү. Бул BMW үлгүсүндөгү автоунааны майы кызматкерлери токтотуп, текшерүүгө алган кезде жанында айдоочулук күбөлүгү жок болгондугуна байланыштуу унаасы айып короосуна токтотулушу керек болгон. Бирок бул айдоочу негедир майы кызматкерлерине нааразы болуп, камерага тартпай эле койгула деп жатты. Нарушение кылдыңбы дейсиң да, эком мондай кылбагыла де. Жөн эле нарушение кылгандарды тарткыла, туурабы? Бүйүмүн алдынан алып кетип атасыңар, Мен не кылган нарушениеме токтоттуңар дейм да мени? Я азыр пробам келет, мен алып чыгып кетем. Азыр эйтти, зарённый жүрөт ада. Мас абалында айдагандар көп болот. Жолдочу. Безакпен жүргөндөр көп болот. Жаш балдар минип алат. Кылтыптын көбөйүп кеткенине себеби байланыштуу. Ошондон тосуп текшерип атабыз. Тошоо текшерүү жок болот. Үйдө бир жазып койсом. Не деп жазып коем? Айдоочулар үйдө калып калыптыр деп жазасыздар. Мыйзам баарына бирдей болгондуктан өзүнө протокол түзүлүп, автоунаасы айып короосунан орун алды. Кечки убак болуп калгандыгына байланыштуу бул мамлекеттик номер тагылган автоунааны инспекторлор тозуп, айдоочусун текшерүүгө алганда, айдоочунун жанында жолдомо кагазы жок болуп чыкты. Андыктан аны инспекторлор айып токтотуучу жайын карай багыттап, ал жактан айып кагазын түзүп беришти. Все нормально. Печат жок го? Бар экен. Тактай келгенде унаа Ош облустук бейтапканасына таандык экен. Анткени менен унаа кечки саат 20:00дон кийин токтотулушу керек болот. Же жолдомо кагазына жетекчилик тарабынан уруксат берилүүсү шарт. Ал эми бул жерде уруксат кагазы эмес, жолдомо кагазы дагы жок болуп жатат. Деги эле Ош шаардык бейтапканасынын унаасы Өзгөн шаарында эмне кылып жүрөт деген суроо бар. Ошол себептүү мыйзам чегинде чара колдонулду. Саат кечки 17 чамасы. Өзүңүздөр көргөндөй бул Мерс үлгүсүндөгү автоунаа терезелерине кара жылтырак чаптап алгандыгы үчүн токтотулду. Баарыбызга белгилүү болгондой, мыйзам чегинде кара жылтырак чаптап айдоого мыйзам жол бербейт. Андыктан майы кызматкерлери бул унааны дагы айып короосуна киргизип, өзүнө 5500 сомдук протокол түзүп, түшүндүрүү иштерин жүргүздү.